ЧВК Вагнердин бөлүктөрү шашылыш түрдө буюмдарын чогултуп, өздөрүнө каралган техникаларды даярдай башташат. Жоокерлерге жеке буюмдарын алып, техниканы даярдоо тапшырмасы берилген болчу. Бирок аларга кайда барары жана канча убакыт кетери айтылган эмес. Кечки саат 8-9 чамасында Евгений Пригожиндин Коргоо министрлигин айыптаган видеосу интернетте катуу тарай баштайт. Шойгу! Герасимов! Пригожиндин айтымында, Коргоо министрлиги Вагнердин талаа лагерлерине артиллерия жана ракета менен сокку урган. Ошол себептен Москвага карай жүрүш тууралуу чечим кабыл алынганы жарыяланат. Бирок министрлик бул айыптоону четке каккан. Кечки саат 9-10 аралыгында ЧВК Вагнердин колонналары Луганск облусунан чыгып, андан ары жыла баштайт. Жалпысынан 4 колонна түзүлүп, 3-өө Москва багытына, бири Ростов-на-Дону шаарына жөнөйт. Колонна абдан чоң болгон. Жолдо анын узундугу 17